Живой ой таза эле организмге бактерияны сайгандай эле да. Онлайн окуу деген онлайн окуу да. Россиядан келгенде алмакмын. Кытайдан келген үчүн албайм. Эмне заставлять этишпейт болушат. Өзүнүн көңүлү менен деп айтпады эле президент. Мемлекет бакса киргизе берсин карантинде. Саламатсыздар бардактуу Соло медиа порталынын көрүүчүлөрү. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек, азыркы учурда Кыргызстанга Кытай өлкөсүнөн коронавируска каршы вакцина жөнөтүлгөн. Мына ушул вакцина тууралуу элибиздин дагы ою ар кандай экен, ошону алабыз дегендер дагы бар. Ошону менен бирге эле албайбыз дегендердин дагы саны өтө эле арбын болуп жаткан учуру. Азыр ушул тууралуу шаар тургундары эмдөө алабы же албайбы сурамжылоо аркылуу сиздер менен чогуу биргеликте билмекчибиз. Коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатат го, ошо эмдөөнү аласызбы? Албайм. Эмне себептен албайсыз? Эми ал жөнүндө угуп атпайсыңар, маалыматтар болуп атпайбы? Кайра оору күчөп кетет деп ойлойсузбу? Ооба. Ал эми эгер азыр мектептерде жаап башташта карантиндик учур депчи, анан карантин кайра киргизсе көз карашыңыз кандай ошого? Эми киргизсе, анан кийин чип эмнеле баягы эмени жанагы эмнеле азыркы айтып атканым. Карантин. Жок, мына эмдөөсүн жасагыла деп мындайча айтканда талап коет болуш керек өкмөтчү. Себеби алар келди да, вакцинация келгенден кийин аны элге таратабыз деп алып келишти да. Ал дагы эми баягы эл аралык мамилелер, бирок мен муну туура эмес деп ойлойм. Туура эмес, албай эле коюш керек. Өзүбүздүн күчүбүзгө ишенишибиз керек. Баардыгыбыз тең иммунитетти көтөрө турган илгеркидей тамакка өтүшүбүз керек. Баардыгын 100% андай тамактана албайбыз, бирок ошого аракет кылышыбыз керек. Азыр бул химикаттар кошулган тамактарды балдарга алып бербешибиз керек. Буларды эмитен өзүнүн иммунитетин сактаганга үйрөтүшүбүз керек. Эмне себептен албайсыз? Это считать живой ой таза эле организмге бактерияны сайгандай эле да. Ошондой. Таза сууга эле кир сууну куюп салгандай да. Эмне себептен албайсыз? Мен ойлойм, аны менен кошо көптөө оорулар делденеге Кайра күчөдө деп ойлойсуз. Азыркы учурда карантин деп кайра мектептер жаап баштады, жогорку окуу жайларды көз карашыңыз кандай ошого? Ошолор жаппай эле койсо болмок. Неге? Көптөгөн билим онлайн окуу деген онлайн окуу да. Офлайн өзүң барып окуган эле жакшы го. Ошондой эле. Оору күчөп кетсе эмне болот? Кандай карантинге көз карашыңыз кандай? Күчөп кетсе анда эметсин, кайра карантинге киргизсе болот. Бирок аябай күчөп кетсе. Азыркы ойдо чын айтканда менин оюм боюнча азыр эле нормаль эле болуш керек. Дистанция кармап, маска кийип, эметип жүрсөк эле жакшы болуп кетет болуш керек. Жок, ала албайбыз. Эмнеге албайсыз эмне? Жок, билбейм, ар кандай информациялардан уже мындай алгыбыз деле келген жок да. Кайра күчөп кетет деп ойлойсузбу? Жок, күчөп келбейт, просто мындай. Билбейм, сиздер деле окуп атсаңыздар керек да, интернеттен ар кандай нерселердичи. Ал еще текшерилген эмес, кандай, эмне, аны менен точно айыгабы белгисиз да. Мындай ал вакцинаны алып алса дагы андан кийин может мындай огош бетер ооруп, мындай огош бетер эме болот го деп ойлойм да менчи. Ошон үчүн мындай биз албайбыз. Жок, албайт болчумун. Эмнеге себептен албайсыз? Келсе алырыз. Келиңиз. Менче ал анын таасири тийиши да тийбеш да мүмкүн да турабы. Ошон үчүн албайт болчумун мен. Россиядан келгенде алмакмын. Кытайдан келген үчүн албайм. Мен эмдебейин деп ойлоп атам да. Эмне себептен антип ойлоп атасыз? Мен эч кандай эмдетип эчтеке кылган эмесмин. Ат гриппа деле эмдетишет го. Мен гриппте ооругам, температура деле болчу эмесмин кичинекейимде. Чоңойгондо эле кадай болею, мындай эле өтүп кетет да. Анан азыр көп эмелер келет, мисалы үчүн ошолорду эч ким кеп кылбай атат. Жакпагандар өлүп эле калат бир. Мен ошентип ойлойм. Мен сай эмне заставлять этишпейт болушат. Өзүнүн көңүлү менен деп айтпады эле президент. Россияда деле айтат, көңүлү менен деп коюп, 60 жаштагыдан кийинкилерди бүт эмеле алыш керек деп.
ушуну ойлойм да. Ал эми азыркы учурда карантинди кайра киргизет деген сөздөр чыгып атат. Ошого көз карашыңыз кандай карантин киргизсе? Эми көз карашым киргизсин. Антпесе деген элдер өзүн сактабайт атпайбы? Киргизген туура эле болот. Жок албайм. Эмне себептен албайсыз? Ден соолугум жакшы ошол үчүн. Азыр карантин киргизет дешип атат. Ошого көз карашыңыз кандай карантин киргизсе макулсузбу? Карантин эми эл кыйналып калат го, буга так макул элем. Эл кыйналып калат да. Албайм. Эмне себептен албайсыз? Ишенич жок вакциналарга. Ал эми ушу карантин киргизсе көз карашыңыз кандай? Азыр мектептерди, жогорку окуу жайлар жаап баштады го. Билбейм, быйылкы карантинди көтөрө албайт го эл. Азыр бүт продукция, бүт кымбатчылык болуп атат. Азыр эл нанын, майын таап жей албай атат да. Ана карантин кирсе билбейм. Мамлекет бакса киргизе берсин карантинди. Мамлекет бакса киргизе берсин карантинди. Билбейли. Эмне себептен алгыңыз келбейт? Билбейм, просто. Ооба. Коркпойсузбу, мисалы кээбилөр коркоттур да, жок аны аябайсыз. Сиз демек аласыз, э? Ооба. Андан кийин азыркы учурда карантин дагы кирет деп атат. Карантин киришине көз карашыңыз кандай? Эл даярбы карантин киргизип салса кайра? Эми эл даяр эмес. Азыр бүт эле продукталарга бүт эмелери кымбаттап атат. Безработицанын андан көрө кайра элдер өздөрү ошол санитар правилаларды соблюдать этсе, ошол туура болот. Мынакей достор, шаар тургундарынан ушул ооруга каршы эмдөө алабы же албайбы ушул суроолордун үстүндө маектештик. Сиздер менен Solo Media порталынан мен Алиман Эсен калык болдум. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.